Бул эже ысык менен суугу күчтүү болуп, тамандары ысып, постоянно жука жүрүп, анан табарсык, көбүнчө бөйрөк, ошол немелерге сууга өтүп, белдеринде грыжа бар болчу, ошолорго сууга өтүп келген. Азыр бир 4-5 күн, азыр бир топ жакшы болуп, буттары дагы ысыбай нормальный болуп калды. Күндө өзүнөн сурап атам, кандай болуп атасыз деп. Бул докторго да барып жакшы боло албай, анан кийин мага келген. Азыр 5-күн. Азыр күндө бул лечение, императорский лечение дейт, көбүнчө Тибет методу менен лечение алам, натуральный эле чөптөрү менен. 101 чөптүн ачытмасын ачытып, ошону адамдын денесине сүртүп, анан бир жарым саат, 2 саат жатат. Ошондо адам организмде ысык, суук теңделет. Ысыгы болсо дагы, суук болсо дагы чыгып кетет. Көбүнчө бул сөөк муун ооруларга, грыжа, куяң ооруларына абдан жакшы натыйжасын берет. 1 саат, 1 жарым саат жатат. Өзү ар бир адам ден соолугу өзүнүн колунда, ар бир адам ооруsu өтүшүп кеткиче ден соолугун алдын ала өзүнө мындай народный кабарабы же врачка барабы алдын ала дарыланса, көп эле адамдар өтүшүп кеткиче жакшы болот. Мен көбүнчө келген адамдарды ысык суугун аныктап туруп, суук болсо ысыктайм, ысык болсо сууктайм. Жалаң эле ошо Кыргызстан чөптөрү менен эле ошо ооруларды сакайтам. Көбүнчө тери оорулар көп келет. Экзема, псориаз, аллергия, ошо жана сакайбас ооруларды эле чөптөрдөн дарыса, ошолор менен какыс менен сакайта алам да. Меники көп жыл болуп калды. Бала чагымдан бери эле ооручу, дайыма дарыланып жүрчүм. 6-7 күн болуп калды бүгүн. Жакшы. Ошо меники бөйрөгүм бар. Буттарым ысып турчу, түнү менен укуй алчу эмесмин. Өтүмдө бар болчу, бут колум ооручу. Ошо ортодо чөптөрүн алып ичип жүрчүм. Азыр дагы эми мында жатып, чөптөр сүйкөп, жакшы аябай. Эффектisi аябай жакшы болот. Бирден жатып алгандан кийин үйгө да чөптөрдү берет, үйдөн да чөптөрдү ичебиз. Анан кийин диетада отургузат. Анан муздак сууга салбайбыз, колубузду жылуу жүрөбүз дайыма. Диета кармайт обязательно, себеби жана адамдын организминдеги админ вещества бузулгандан дагы нарушение кетет. Диетага да отургузам, ичинен ичкенге да чөп берем, анан 1 жарым сааттай ушундай кылып жаткырам. Адамдын табитине жараша 1 жумадан 2 жума же 10 күнгө чейин болот. Если өтө эле оор болсо 2 жума, негизи 1 жума, 7 күн, 8 күн ошол бир курс лечение ошодо жакшы болот. Эже кандайсыз, бүгүн кандай болуп калдыңыз? Бүгүн кандай, бөйрөгүңүз кандай болду? Жумшарып калды. Отуруп турганыңыз жеңил болуп калдыбы? Буттарыңыз кандай болду? Түнү менен ысып атат дебедиңиз беле? Оозуңуздун жыттанганы кандай болду? Кайтып калдыбы? Бул эженин өтүндө дагы бар болчуң. Ичкен тамагы жакшы ал болбой, оозу жыттанып турчу. Ошо ичкенге дагы мен чөптөрдү бердим. Ошолорду ичкенден бери бир 3-4 күндөн кийин эже айтып калды. Мен оозум жыттанбай, анан тамакка да табетим жакшы болуп, кичине көңүлүм ачылып, өзүмдү сергек сезип калдым деп. Анан ошо бөйрөк, табарсык, буттарына суук өткөн, ошолорго дагы жакшы жардам берип атат. Күндөн күнгө өзүн жеңил сезип, шишиги да бар болчуң, эженин азыр шиктери кетип, өзүн жакшы сезип калды. Өзүңүз кандай, жакшы эле болуп атасызбы? Мен элди кабыл алып, мындай чөптөр менен дарылап, аныма 27 жыл болду. Башта бейиште иштечү элек 13 жыл ошол жакта иштедим. Кийин жанагы көпчүлүгү таркап кетти ал жерден, азыр башка здание болуп калды. Азыр мен ошол жерден эле мындай кабыл алып, ошол жерден дарылайм. Келген адамды мен тамыр кармайм, ысык суугун аныктап, ысык болсо сууктап, суук болсо ысыктап, кайсы жери ооруйт, тамыр аркылуу диагноз коюп туруп, ошо аркылуу чөптөр менен дарылап бере алам. Адамдын организминде ысыктын дагы пайда болушунан бөйрөк
жакшы иштебей заара жакшы чыкпай калат, биринчиси. Экинчиси бул катык стресс алганда да бөйрөккө таасир берет. Причина ошодон да болот. Үчүнчүсү сууга өткөндөн да болот. Бөйрөктү мен текшерип көрүп, ысык болсо сууктайм, если сууга өткөн болсо жаткырып дарылайм. Стресстен бөйрөккө нарушение болсо нервти лечить этем. Ички организмде адмен вещество жакшы болгон жок, себеби мында запор болгон, ошон үчүн бетинде бүдүрлөр пайда болгон. Башыдагы да бүдүрлөр бар болчуң, бетинде да бүдүрлөр бар болчуң. Ошоларды мен чөптөр менен дарылап атам. Азыр бир 3-4 күн келип атат. Азыр беттериндеги кызылдар кетип, жакшы болуп баратат. Азыр ката ичи да жумшап, өзүн жакшы сезип, уйкусу да жакшы болуп калып атат. Себеби запор болуп ич катканда адам уйкусу дагы келбей калат. Уйкусу да жакшы болбой, азыркы убакта уйкусу жакшы болуп калды. Азыр беттери кадимкидей норма болуп өзүнүн эмесине келе баштады. Ичи дагы жакшы жумшап калды. Арак ичкендерди дарылайм. Көбүнчө жанагындай катык стресс алганда да ичип кетет. Анан иче берип боор жакшы ууланып калганда дагы адам өзүн кармана албай калат. Ошолорду чөптөр менен дарылап бере алам. Боор ооруганда көбүнчө катык стресс алганда дагы боорго күч келет. Анан күчтүү тамактарды ичип алганда да боорго күч келет. Боор ооруганда адам диетага отуруш керек. Чөп ичкенден башта жакшы эле тамактуулап диетага отурса, бир 2 жума, 3 жума боор өз калыбына келе баштайт. Мага көбүнчө арак ичкендер да келет. Денелери сапсары болуп, көздөрү кызарып келишет. Ошолорду дары бергенден башта, чөп бергенден башта биринчи организм 2 жума тазалатып туруп, анан мен чөптөрдү берем. Ошондо жанагы организм требет этип калып атпайбы, боорго күч келип. Ошондо баягы адам аракка да табити дагы жок болуп калат, тамакка да мындай аппетит ачылып, өзүн жакшы сезип калат, анан бир нерсе требет этпей калат. Мен апам ушу тамыр кармап, чөптөр менен биз кичинекей убакта анча-мынча келиндер эмчек ооруп келгенде дагы ушу чөптөр менен дарылап, жара болуп келгенде дагы ошолорду бир чөптөрдү берип, ошолор менен дарылачу. Бул дары ушу апамдан калса керек. Тамыр кармаганда адамдын ички организми өзүңө билинип турат. Ошентип анан ооруларды айтасың. Анан бардык адам эле тамырчы боло албайт. Адам өзүндө да бир касиет, бир чувство болуш керек. Грыжаны массаж жасаганда, массаж менен жанагы грыжа туз да позвоночникте жабышып калган. Ал 1-2 ай жакшы болот да кайтып эле чогулуп калат. Ошону мен какыс жок кылам, муну тердет аркылуу жок кылам. Натуральный чөптөрдү ачытып 1 саат, 1,5 саат жаткырам, ошол туздар тери менен чыгып кетет. Ошондо жана баса албай, отуруп тура албай калган адамдар 1-2 күндөн кийин эле кадимкидей белдери жумшап, өздөрүн жакшы сезип калат. Үй шартында ал орусчасы чаберес, кыргызча аты кийик оту деп коет. Бул тоолордо ар бир кыргыз адам билсе керек, тоолордо өсөт. Бөйрөк катык ооруганда ошону чай кылып демдеп ичсе, жана заарасы чыкпай калганда заара жакшы чыгарат заараны. Анан бул нервке да жакшы жардам берет, нервке да бөйрөккө да жакшы жардам берет. Үй шартында мүмкүн врачка жеткиче үй шартында ошол чабырести демдеп ичсе болот. Тамыр кармоо бул багы өзүнүн неме укум-тукумдан тегинен жолсо нокура өзүнүн сезими менен гана тамырчы болуп алат да. Тамыр кармап мындай экен, ысык экен, суук экен, жолсо саатка карап, мынча саатта тесттик соккон, мындай аз соккон, мындай деп болжолдоо бул эч качан мүмкүн эмес да. Негизи багы адам баласында 2 тап болот. Тибет жол менен айтканда ян ин деп коет да, ысык суук. Анан ошол ысык суук эң негизгиси ошо ысык суукту айырмалоо да. Анан мисалы үчүн
өзүңдүктөрдө деле жердин жерде деле барлык хайванаттарда деле ысык суук болуп бөлүнөт. Анан ысык деген бул эркек, суук деген ургачы болуп эсептелет да. Çöp dese de çöp bарлык орго жага бербейт да. Мисалы үчүн адам баласынын багы кан басымы аз болот, жогору болот, ал күчү кубаттуулугу болот дегендей. Анан ошондо ошол китепти биринчи ошо 2000-жылы чыккан эле. Андан кийин андан да бир 2-3 китеп чыгып туруп, анан кийинкиде экинчи басылышында табчылыктын улуу сыры деген китеп. Бул багы негизи мындай алганда элдерге багы жеңил желпи түшүнүктүү болуш үчүн биздин Кыргызстанда биздин ошо элдер колдонгон багы өздөрү колдонуп турган дар чөптөрдү ошо эрке киргиздин 150-200ге жакын чөптөрдү. Ошо менен бул китеп азыр элдердин кеңири тарап багы колдонуп атышат, кээ бирөө түшүнүк алгандар. Мунун ичинде дагы жанагы мүнөз жолдор менен дарылоо, ар кандай бир 200ге жакын кеңештер. Тамырды туура кармабайт да, ошол туура кармаса, ошонун ысылы суугу билинет да. Тамыр оң сол болуп бөлүнөт, ошон үчүн оң кол, сол кол деп биздей аныкталыш керек да. Бирөө солгун, бирөө көбүрөөк согуп коюшу мүмкүн. Эмеде өзү жана мен айтып аткан ысылы сууктан кичине тап жеген, анан жел урматап багы жел кабыс деген бар, анан жел урматап деген бар. Жел урматап деген жеңил желпи багы суук тийип калгандарды айтат. Анан жел кабыс деген аябай шишип кетет да. Мындай бул жел кабыстар болгон, бул 4-5 жыл мурунку жел урматаптар болгондо, сенки мурун жел урматап болгондо, анан ошондон калып калган. Эми азыр режим кармадым да. Анан мындайларды ошол режимге отуруу жолдор менен, анан кедербай бочкага түшүрүү жолдор менен жанагындай чекенди же болсо ит сыйырт деп коебуз, коён томук деп коет, ошолордун жолдор менен, чыгаруу жолдор менен болот да. Кызыл курай деп коебуз. Бул кызыл курайдын ичинде составтары бар. Burada кыргызча, орусча, англисче жазылган. Мында эрбасин, кыз неме сарчай чөп, анан кийин бореке кызыл курайдын тамыры. Бул курамдагы тамырлар жанагы геморрой оорулардан ооруганда ооруп, жобосо ичегелерге суук тийип, жобосо өттүн иштөө функциясы бузулуп, ошондукенде ич катат. Ошо ич катууга ушул экенин, мисалы үчүн 100 грамм ичинде. Ошол экенин ушуну бир курс ичине ичсе, негизи өзү биздин аптекаларда 25 грамм, 50 грамм, 100 грамм деген жок да. Анан мен бир курс ичине канаттандыралык болсун деп, ошон үчүн 100 грамм ой колтуруп чомой чайды чыгарды. Чөптүн 16 түрү. Эми 16 түр болгондо ар бир өзү, мисалы үчүн биринчи чомой чай, экинчи чомой чай. Биринчи чомой чай жана ашыкча семиргендер, давлениясы барлар, боордон забырып калгандар ошорго кетет. Чомой чай 2 болсо жана иммунитети түшүп кеткендер, муун оорулар, жанагындай немелерде тукум уруктуулукту төмөндөп түшүп кеткендер ошол боюнча кыскасы 2 жол менен дарылоо. Бирөөсү баягы янин, болсо ысык суук менен дарылоо деген.
boordun öttün iştешин ушул, анан кийин бул болсо бөксө жолдордо өсөт, суу самырда, чаткалда, мындай өрөөндүү жерлерде өсөт. Ал эми ошондой эле ак бозунач деген болот да. Бул ак бозунач бийик тоолуу, шагылдуу жерлерде, мисалы үчүн деңиз деңгээлинен 2000 метрден өйдө өстэй жактарда өсөт да. Ушул анан кийин мына жүгөрүн чачысы, мисалы үчүн жүгөрүн чачысы бу жерде курамы болгон кошулганда, анан чалкан, чалкан сүрөттө турат, чалкан, ушул анан ит мурундун мөмөсү кошулат. Болду, ушул курамдардын исе өттүн иштешин, боордун иштешин нормалдаштырат дагы. Анан кийин багы тамактын сіңірүү норм жакшы болгондон кийин, өттүн иштеши жакшы болгондон кийин багы ич катуу деген жол бербейт да. Бир чети багы өт боорлордун кумшулактарын тазалайт, ташты түшүрбейт, конечно, кумшулактарды тазалайт, андан тышкары денедеги уулуу заттарды тазалайт, организмди толук тазалайт, багы кан тамырлардын арасындагы бузук, ысык кан багы тап болсо, ошону чыгарат. Ушундай жолдор менен, ушул курам менен тазаланса болот да. Эркек киши болсо багы кубаттуулугу кетип, потенциялар төмөндөп кетет, уруктуулук. Ошолорду чыңга жол бар, ошолорго багы көтөрүү жолдорго, ошолорго күч алаанын ичүү жолдору, андан тышкары арка ороту деп коет. Ошо арка оротунун ичүү жолдорунун өздөрүнүн алдында рецепттери бар, өздөрүнүн немеси бар. Канча ичиш керек, канчадан ичиш керек, кантип кайнатып ичиш керек деп. Ошо жолдору менен багы кыскача айтканда простаттын соогун медицинада соогун чыгарат. Менин методумда соогунан тышкары багы забыркап калган, уруктуулуктан забырлап калганды кайра калыбына келтирүүгө жанагындай ыкма колдоном. Ошон үчүн багы 60-70% дарылоого болот да. Бу жерде жалаң эле эркек эле эмес, аял кишинин да уруктуулугун нормалдаштыруу, простынын жанагындай циститти жоюу, ушул ачытма түрлөрүн. Анан ачытмалардын түрлөрүн атайын жасалганы бар, ачытма. Ушул ачытманы бул деген бир 7-8 чөптүн түрүнөн жасалат да. Бул сууктукту сымайтайта турган, жана шишиктерди анда турган, жанагындай инфекциялар болсо, вирустар болсо, ошолорду чыгара турган ачытма да. Жана простатитке, жанагындай бел бөйрөктөн забыркагандарга, андан тышкары аял кишилердин цистит менен ооругандарга ушул маз менен сүгөгөндө ызытып, сууктугун сымайтайт. Андан кийин жана жогорку айтылган дар чөптөр ичилиш керек. Номер 7 эресебим бар да. Сулуунун суусу менен, анан кийин күрөч керечка менен, бул мындайча айтканда организмдин кан тазалоого ошо сулуунун суусу эң мыкты тазалайт. Жалаң эле кан эле эмес, кан тамырларды кеңейтүүгө дагы, бөйрөктүн шлактарын, денеде уулуу заттарды дагы ошо сулуунун суусу менен жана табычылык курусузда номер 7 режим деп коет, ошону менен tasarlanat.